Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кайрадан кыргыз тили сабагын баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабакка кош келипсиңер. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөр. Алгач сабагыбызга төмөнкүдөй максатты коюп алалы. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдүн өзгөчөлүгүн башка багыныңкы сүйлөмдөрдөн ажырата алабыз. Б-сы сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөрдү көнүгүштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. В. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Балдар, силер жаңы темага киришүүнүн алдында төмөнкүдөй суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе мен суроону ачтым. Биринчи суроо. Максат багыныңкы сүйлөмгө берилүүчү суроолор. Кандай суроолорду беребиз максат багыныңкы сүйлөмгө? Максат багыныңкы сүйлөмгө эмне үчүн, эмне максат менен, эмнеге деген суроолорду беребиз балдар. Силерди туура тапты деп мен эсептейм. Экинчи суроо. Максат багыныңкы сүйлөмгө кандай мүчөлөр уланат балдар? Ойлонуп көрөбүз. Өткөн сабакта айтылган кайсы мүчөлөр уланарын? Анда эмесе мен туура жоопту ачамын. Максат багыныңкы сүйлөмгө ыш, у, бас, сын, мак, макчы деген мүчөлөр уланат. Мындан сырткары деп, үчүн деген кызматчы сөздөр да кошулуп келет балдар. Үчүнчү суроо. Колго чычырканактын тикенеги кирип кетпес үчүн калың мээлейди пайдалануу керек. Берилген сүйлөмдө максат багыныңкы сүйлөмгө кайсы мүчө уланды? Өзү деле кызыл менен белгиленип турат. Негизги мүчөсү баштапкы формасы бул жерде кайсы болду? Бас. Пес деген бул бас деген баштапкы формасы жана үчүн деген жандооч кошулуп келди балдар. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм жөнүндө кеп кылабыз анда. Баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун санын, өлчөмүн, көлөмүн билдирет. Мисалы, силер канчалык эстүү, аракетчил болсоңор, ошончолук келечегиңер кең болот дейт. Демек, баш сүйлөмдөгү айтыла турган ойдун санын биз көргөзүп атат бул жерде. Канчалык кең болот? Ошончолук деп көргөзүп атат, балдар. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм төмөнкүдөй жолдор менен жасалат. Канча, ошончо деген багыныңкы сүйлөмгө канча, баш сүйлөмгө ошончо деген сөз кошулуп айтылат экен. Биз канча көп окусак, ошончо көп маалымат алабыз. Кийинкиси канчалык, ошончолук деген сөздүн катышы менен жасалып атат. Ал канчалык сынакка даярданган сайын ошончолук жаңы маалыматтарды ала берди. Канчалык маалыматтарды алды? Ошончолук маалыматтарды алды деп көргөзүп атат бул жерде. Урматтуу балдар, биз силер менен сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөр боюнча түшүнүк алдык. Анда эмесе алган билимдерибизди бекемдөө үчүн көнүгүүлөрдү иштөөгө киришебиз. 212 көнүгүү. Сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып жазабыз. Бул жерде эч кандай тыныш белгилери жок эле жазылган. Биз ошону окуп интонацияга карата тыныш белгилерин коюп жазат экенбиз. Жана багыныңкысы кайсы, башы кайсы экенин аныктайбыз. Чычырканак канчалык тоолуу бийик жерде өссө, ошончолук майы көп болот. Бул жерде биз интонация менен окуп көрсөк, кайсыл жерден баш жана багыныңкы сүйлөмдүн чеги ажыратылган болот экен, ойлонуп көргүлө. Албетте балдар, силер туура таптыңар деп мен эсептеймин. Чычырканак канчалык тоолуу бийик жерде өссө, тыныш белгиси ушул жерде коюлду, ошончолук майы көп болот. Багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдү, башкача айтканда сан өлчөм багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдү бириктирип турган сөздөр булар канчалык, анан ошончолук деген сөздөр болду.
Мен силерге биринчи мисалды көргөзүп бердим. Ал эми калгандарын ушуга окшоштуруп, аягына чейин чыгарып иштеп коесуңар балдар. Анда алган билимдерибизди бышыктоо үчүн дагы кийинки суроолорго биз жооп берүүгө аракет кылып көрөлү балдар. Тиешелүү сөздөрдү кой дейт. Күнүнө мейман боштук турат, жолу келген сайын союлуучу малдын чаркы анан боштук турат, копшоло берди. Ушул жерге ошончо А варианты ушунчалык, Б варианты канча, ошончолук, В варианты көп, анан ошончо деген сөз турат. Кайсы варианттагы сөздү койсок туура болот? Ойлонуп көрөбүз. Ооба балдар, силер ойлогондой Б варианты. Мен сүйлөмдү кайрадан окуйм. Күнүнө мейман канча жолу келген сайын союлуучу малдын чаркы ошончолук копшоло берди. Демек, бул жерде канча жана ошончолук деген сөздөр Б варианты коюлат экен. Сүйлөмдүн маанисин чечмелей турган болсок, канчалык конок көп келсе, ошончолук коноктоп жүрүп, биздин малыбыз азайды деген маанини көрсөтүп турат экен. Кийинки суроого кезек берели. Тиешелүү сөздөрдү коюп жазат экенбиз. Бул жерге өзүбүз сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөрдө коюлуучу жанагы сөздөрдү эстеп туруп койгонго аракет кылабыз. Сүйлөмдү окуйм мен. Бул элди анан боштук сыга берсең, боштук чатагырда ырбайт, каяша көбөйөт. Кайсы сөздөрдү койсок туура болот? Туура таптыңар болуш керек балдар. Бул жерде канчалык, анан ошончолук, дагы ошончолук деген сөздөр коюлат экен. Анда мен сүйлөмдү окуйм. Бул элди канча сыга берсең, ошончо чатагырбайт, ошончо каяша көбөйөт деген сүйлөм экен. Урматтуу балдар, силерди бүгүнкү сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдү толук түшүнө алды деп ойлойм. Берилген көнүгүүлөрдү да аягына чейин чыгарасыңар. Анда эмесе бүгүнкү үйгө тапшырманы алып алгыла. Үйгө тапшырма 213 көнүгүү. Эгерде кайда, канча деген сөздөрдү байланыштыруучу каражаттар катарында колдонуп сүйлөм түзөсүңөр. Андан кийин 214 көнүгүү көчүрүп жазып сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, айтылган суроолорго көңүл коюп иштедиңер деген үмүттөмүн. Анда эмесе бүгүнкү сабакка абдан активдүү катышканыңарга мен ыраазычылык билдирип, кийинки сабакка чейин саламат